Саламатсыңарбы кымбаттуу, акылдуу, сулуу менин окуучуларым. Кутмандуу күнүңөр менен. Силер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушканыма абдан кубанычтамын. Китеп, дептер, калемдериңер даяр болсо, сабагыбызды баштайлы. Эле сабак. Биздин сабагыбыздын темасы маселе чыгаруу, кыскача шарты. Биз бүгүн сабакта ар кандай түрдөгү маселелерди чыгарабыз. Маселелерди ар кандай жолдор менен чыгарууну үйрөнөбүз. Маселелердин шартын жазууну билебиз. Акыл көнүгүүсү. Биринчи кошулуучу 6, экинчи кошулуучу 2 болсо, сумма канчага барабар? 8ге барабар. Эгерде сумма 5ге барабар болсо, кошулуучулар кандай болушат? Туура, 1 кошулган 4, 4 кошулган 1, 3 кошулган 2, 2 кошулган 3, 0 кошулган 5 жана 5 кошулган 0. Азаматсыңар. Табакта 5 алма бар. 2 алманы Малика, 1 алманы Эрбол жеди. Табакта канча алма калды? Канча алма калганын кантип табабыз? Табакта канча алма бар эле? Туура, 5 алма. Малика канча алма жеди? 2 алма жеди. Эрболчу 1. Маселе кайсы амал менен чыгарылат? Кемитүү амалы менен чыгарабыз. 5тен 2-ни кемитебиз. Анан 1-ди кемитсек канча калат? Туура, 2 калат. Кантип таптык? 5 кемитилген 2, кемитилген 1 барабар. Канча болот? 2. 5тен 2-ни кемитсек 3 болот. 3төн 1-ди кемитебиз, 2 калат. Жообу 2 алма. Кийинки математикалык тексттерге көңүл бурабыз. Кайсы текст маселе экенин аныктайбыз. Биринчи текст. Сабиранын 5 калеми бар. Экинчи текст. Карим менен Эрболдун 10 машинасы бар. Каримдин машинасы 4. Эрболдун машинасы канча? Үчүнчү текст. Корооду канча бала жана кыз ойноп жүрөт? Көк карточкадагы текст маселе болобу? Жок, болбойт. Эмне үчүн? Бул жерде маселенин берилиши бар, суроосу жок. Эми жашыл карточкадагы текстти карайлычы. Бул маселе. Себеби маселенин берилиши да бар, суроосу да бар. Сары карточкадагы текстта маселе боло албайт. Бул жерде маселенин берилиши жок, суроосу гана бар. Кийинки маселе.
Акылай 5 жумук окуду. Актан 3 жумук окуду. Балдар бардыгы канча жумук окушкан? Бул маселени бөлүктөргө бөлөбүз. Акылай 5 жумук окуду. Актан 3 жумук окуду. Бул маселенин эмнеси болот, балдар? Маселенин берилиши. Балдар бардыгы канча жумук окушкан? Бул маселенин эмнеси болот, балдар? Бул маселенин суроосу. Эми маселени кантип чыгарабыз? Акылай канча жумук окуптур? Туура айтасыңар, 5 жумук окуган. Актанчы 3 жумук окуду. Эмнени табышыбыз керек? Экөө биригип канча жумук окушкан? Аны кантип табабыз? Туура айтасыңар, кошобуз. Канчага канчаны кошобуз? 5ке 3-тү кошобуз. 5ке 3-тү кошсок канча болот, балдар? Азаматсыңар, 8 болот. 5 кошулган 3 барабар 8 жумук окушкан. Бул маселенин чыгарылышы. Жообу 8 жумук. Бул маселенин эмнеси болот, балдар? Маселенин жообу болот. Математикалык кандай тексттер маселе боло тургандыгын дагы бир жолу карап көрөлү. Бизге 2 текст берилди. Кайсынысы маселе болот? Биринчи текст. Текчеге 6 чайнек жана 3 чыны коюлган. Текчеде бардыгы 9 идиш бар. Экинчи текст. Текчеге 6 чайнек жана 3 чыны коюлган. Текчеде бардыгы канча идиш бар? Балдар, биринчи текст маселе боло албайт. Эмне үчүн? Анткени суроосу жок. Ал эми экинчи текст маселе. Себеби бул текстте суроо бар. Текчеде канча идиш бар деп сурап жатат. Эми маселени талкуулайлы. Маселе эмне жөнүндө экен? Чайнек жана чыны жөнүндө. Маселени сүрөт аркылуу чыгарабыз. Бизге эмнелер белгилүү? Чайнек. Чайнектен канчоо? 6. Чыныдан 3. Бардыгы канча идиш деп сурап жатат. Бардыгын табыш үчүн кайсы амалды аткарабыз? Кошуу амалын пайдаланабыз. Канчага канчаны кошобуз? Туура айтасыңар, 6га 3-тү кошобуз. 6 кошулган 3 барабар 9 идиш. Жообу 9 идиш. Эми балдар, маселенин кыскача шартын жазабыз. Маселедеги негизги сөздөр баш тамга менен жазылат. 6 чайнек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 чыны. 1, 2, 3. Бардыгы 9 идиш. Маселелерди кээде сүрөт аркылуу да чыгарсак болот. Бардыгы канча? Чакада 4 кызыл жана 3 сары гүл салынып турат.
чакада бардыгы канча гүл бар? Кызыл гүлдөрдү 4 кызыл тегерек. Сары гүлдөрдү 3 сары тегерек менен белгилейбиз. Кызыл тегеректер канча? 4. Сары тегерек канча? 3. Кызыл тегерек менен сары тегеректерди кошобуз. Бардыгы канча болот? 4 жана 3 бул 7. Демек, 4 менен 3-түн суммасы 7-ге барабар. Же болбосо 4 кошулган 3 барабар 7. Демек, балдар, бардыгы канча деген суроого жооп бериш үчүн кошуу амалын пайдаланабыз. Эми кемитүү амалына карата маселе чыгарып көрөлү. Карим менен Эрболдун 10 машинасы бар. Каримдин машинасы 4. Эрболдун машинасы канча? Машиналардын санын тегерекчелер менен белгилейбиз. Карим менен Эрболдун канча машинасы бар эле? 10. Канча машина Каримдики? 4. Канча машина калды? Санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Маселени кантип чыгарабыз? 10дон 4тү кемитебиз. 10дон 4тү кемитсек канча болот, балдар? 6 болот. Жообу 6 машина. 10 кемитилген 4 барабар 6. Демек, Эрболдун 6 машинасы бар. Маселенин кыскача шартын жазабыз. Каримдин 4 машинасы бар. Эрболдуку белгисиз. Бирок экөөнүкү биригип 10 машина экендиги белгилүү. Эрболдун машинасы канча экендигин табуу үчүн 10дон 4тү кемитебиз. 10 кемитилген 4 барабар 6 машина. Жообу Эрболдун 6 машинасы бар. Демек, балдар, маселе 4 бөлүктөн турат. Берилиши, суроосу, чыгарылышы жана жообу. Балдар, маселе чыгарууда кандайдыр бир эрежелерди сакташыңар керек. Силерге маселени чыгаруунун планын сунуш кылам. Биринчи, маселени окуу. Экинчи, тегеректер менен схемасын түзүү. Үчүнчү, аткарыла турган амалды тандоо. Төртүнчү, кыскача шартын жазуу. Бешинчи, чыгарылышын жазуу. Алтынчы, жообун жазуу. Мына ушул планды пайдаланып, маселе чыгарабыз. Келе сабак. Балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Биз эмне кылдык? Кайталадык. Математикалык тексттерди талкууладык. Маселе түздүк. Маселенин кыскача шартын түзгөндү, жазганды үйрөндүк. Анда, балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагымды жыйынтыктайм.
күнүңөр көңүлдүү болсун. Саламатта болгула досторум.